Кызым. Лахол айылынын тургуну Бактыгүл Талант кызынын 2 баласы тең бала бакчада тарбияланат. Башка ата-энелердей эле балдарынын типтүү заманбап бакчада тарбияланышын каалайт. Айтымында имарат ичи талапка жооп бербегендиктен жеткинчектердин майрамдык концерттери тар бөлмөдө өтүп, ата-энелер үчүн дагы бир топ ыңгайсыз. Садикке келген сайын биздин көйгөйүбүз бул садиктин тарлыгы болуп келет. Ар кандай иш чаралар өтүлгөндө, майрамда кечелер болгондо, ата-энелер менен чогуу иш чаралар болуп калганда батпай тыгылышабыз. Садиктин программалары балдарга аябай жаккандыктан ата-энелер дагы көп катышып турабыз. Ошол учурда бизге имараттын тардыгы көбүнчө тоскоолдук жаратат. Аталган бала бакча кезегинде ФАП болуп курулган. 2009-жылы бала бакча катары пайдаланууга берилип, 2015-жылы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Күндөн күнгө калктын саны өсүп жаткандыктан бала бакчага муктаждык жогорулоодо. Мындан улам жаңы имаратка долбоор жазылып, алдыдагы жылдары курулуп калат деген үмүт чоң. Балдар үчүн, келечек үчүн аракет кылып атабыз. Анан бизде азыркы ушул таптагы айыл башчыбыз Дайыров Рахатбек деген айыл башчыбыз буга чейин эле айыл башчы болуп электе эле ушу биздин айылдын өркүндөшүнө, өсүшүнө салымымды кошоюн деп бул жерде мынакей мектепте комплекс салынып атат азыркы тапта. Анан ушул биздин бала бакчаны да чоңойтолу деген негизде максатта ушу проект жазган. Буюрса ушул проектти ишке ашат го деп атабыз да, анткени өзүнүн сөзүнө байланыштуу өзү ушу проектини буюрса өткөрөм деп атат. Ушу 25-26 окуу жылдарында ушу проект ишке ашат да. Бирок ошондой болсо дагы Саламат Баккасова атындагы балдар бакчасынын жамааты учурда 40 балага тарбия берип жатышат. Мындан сырткары кечээ жакында эле Билим берүү министрлигинин келечек үчүн билим долбоору тарабынан кыска мөөнөттүү 3 сааттык бала бакча 20 баланы кабыл алды. Шарты жакшы, ичинде жылуу суусу бар, муздак суусу бар, туалет ичинде, душу бар, баардык шарты менен түзүлгөн. 300гө жакын калкы бар Лахол айылындагы бала бакчада азыркы тапта 4 тарбиячы эмгектенет. Азыркы заман талабына ылайык балдарга тарбия берүүнүн жаңы ыкмаларын өздөштүрүп, күн сайын жаңылануунун аракетинде. Жазгул Усубалиева, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары, Нарын району.